Асель Кадырбекова парик кийип жүрөрүн ачыктады. Ырчы Асель Кадырбекова парик кийип жүрөрүн ачыктады. Бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырган. Анда ырчы окурмандарына кайрылып, баракчасындагы кандай билдирүүлөр кызыгуу жаратаарын сураган. Ошондой эле ал күйөрмандарынан көп берилип жаткан суроолордун бирине жооп калтырган. Бул парик да деп түз жол жазгандарга: ооба, парик. Менин башыма операция жасалган. Чачымды кырдыргам. Эми чачымдын өсүшүн күтүп жатам. Бул чачтар ыңгайлуу. Ансыз мен өзүмдү жаман сезеримди билип, жолдошум мага ушундай белек жасады. Мен бул нерсени жашырган эмесмин, деп айтылат билдирүүдө. Эскерте кетсек, Асель Кадырбекова 4 ай мурда жол кырсыгына кабылган. Окуянын чоо жайы 26-июнда Бишкектеги Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry менен Honda Odyssey автоунаалары кагылышкан. Анын кесепетинен Toyota Camry унаасында рульда бараткан Асель Кадырбекова каттуу жаракат алган. Ал эми Honda Odyssey унаасынын айдоочусуна кылмыш иши козголуп, убактылуу 1 айга камакка алынган. Кийинчерээк Асель Кадырбекованын үй бүлөсү айдоочуну кечиргени, тосмо арыз жазганы маалымдалган.